Кыргызстан эгемендүүлүк алган 30 жыл ичиндеги өткөрүлгөн президенттик жана депутаттык шайлоолордо жарандардын укугу бузулуп, добуштар сатылып алынган окуялар жарандарды кайдыгерликке алып келди. Бүгүнкү күндө өткөрүлгөн шайлоолордо калктын 20% гана шайлоого катышат. Мындай учур коррупциялык жолго жол ачат. Ошондуктан бүгүнкү учурда шайлоочуларды милдеттүү түрүгөдө шайлоого катыштыруунун убактысы келди деген демилгени Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов көтөрүп чыкты. Биз азыр бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикирин сурайбыз. Чындыгында мен бул демилгени колдойм. Себеби дегенде ар бир жаран кайдыгер карабаш керек. Өзүнүн мамлекети үчүн, өзүнүн жалпы республикасы үчүн эч качан кайдыгер карабай, өзүнүн ошол президентин болобу же болбосо депутатын болобу сөзсүз түрдө шайлоого катышып, өзүнүн укуктук, өзүнүн добушун бериш керек. Жакпаса жакпайт, жакса жагат дегендейчи. Себеби биз кайдыгерликтин айынан ушул күнгө келип отурабыз. Статистиканы карай турган болсок, 20%га жетпеген эл катышат. 20%га жетпеген элдин добушу менен ачыгын айтканда, мисалы тиешелүү добуш алып, могу биз дагы келгенбиз. Эгерде 20% жок дегенде, мисалы 70-80%га чыга турган болсо, анын ичинен дагы иргелип, мындай татыктуу талапкерлер же болбосо татыктуу адистер келе турган болсо, ар тараптан мындай профессионалдуу депутатпы, президентпи же дагы башка өкүлдөр болобу, мен ойлойм, бул туура эле болот депчи. Ошо кантип шайлоого катыштырууга милдеттендирүү керек? Лотерея ойнотуппу же айып пул салыппы? Кандай жолдорун сунуштайт элеңиз? Жок, эми бул мисалы мамлекет эгерде өкмөт өзү кызыктар боло турган болсо, анын рычагтары көп эле. Ар кандай рычагтар бар. Кандай рычагтар бар? Мисалы бир эле азыр элементарно бир 300 сом акчасы ошол эле машина менен айып болуп калабы же дагы бир алимент менен айып болуп калабы, сыртка учурбай коюп атпайбы? Ошондой эле бир эле пункт менен мисалы рычаг кылып койсо болот. Бул жеңил эле нерсе. Эгерде мамлекет кызыктар боло турган болсо, бир топ эми ага көп айып салып отурбай, башка кылбай деле, мисалы ар бир жаран айыл өкмөткө барып туруп, мисалы элементарно справка алат, же дагы башка жумушка орношуш үчүн справка алат, пособие алыш үчүн справка алат. Ошого окшогон жагдайларга эле байлап кое турган болсо, бул сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө катышуу болуп саналат. Эң бир туура суроону бердиңиз. Негизги максат бүгүнкү күндүн талабы да бул мыйзам долбоору. Бүгүн жаштарыбыздын көбү шайлоого катышпайт. Талапты койгондор жаштар, бирок өздөрү шайлоого катышпайт. Бул Бишкек шаарында, Ош шаарында, же болбосо ушундай бир чоң шаарлардын ичинде жашагандар шайлоого катышпайт да, көпчүлүгү. Ошондуктан бул ар бир жаран ушуну түшүнүш керек. Бүгүнкү күнү бийлик элдик болгондон кийин 5 жылда бир боло турган шайлоодо өзүн келип, өздөрү жактырган партияны же болбосо өздөрү жактырган кандидатты шайлап ала турган күн да. Бул келечек, биздин келечектеги биздин балдарыбызга, анан биздин келечектеги мамлекетибиздин канча деген мыйзамдарды кабыл алат, канча деген чечимдерди кабыл алат да, мына ушуга татыктуу адамдарды тандап ала турган күн болот. Тилекке каршы бүгүн элдерибиз 30%га жетпеген шайлоочуларыбыз катышып атат дагы. Ошо 30% эл 7 миллиондун тагдырын чечип атат. Алар 30% дагы ошо акча менен, көпчүлүгүн акча менен барып ушундай сатып алып, добушун алып келип атышпайбы? Анан ошол эле келгенден кийин Жогорку Кеңеште мамлекеттик жумушта иштеп жүрүп, коррупция менен кармалган, же болбосо коррупционерлер, же болбосо кайра эле ошо коррупция менен соттолгондор келип Жогорку Кеңеште, же болбосо бийликте иштеп калганы элди наразычылыгын пайда кылып атат да. Бирок ушулардын баарын жокко чыгаруу үчүн, эгерде 90-100% биздин элдерибиз шайлоого катышкан болсо, бунун баардыгын голосун сатып алуу мүмкүн болбойт эле дагы. Татыктуу партиялар, татыктуу адамдар шайлоодон утуп келет эле да. Мына ошондуктан бул маселени коюш керек. Анан көпчүлүгү азыр эми 5000 сом башка деген талкууларды
кылып атат. Бул биринчи окууда эле. Экинчи окууда биз буну справка бергенде кыйынчылык жаратып койсок болот. 5000 сомду алып, же болбосо 5000 сомду дагы азайтып 500 сом кылып коебузбу, же болбосо эми азайтып, же болбосо мындай справка жактан кагаз иштерин бергенде ошол жерден кыйындатып койсок болот да. Бул акыркы чечим эмес. Ошондуктан көп жанагы билип атам, бул азыр өкмөттөн же болбосо ошол эле баягы шайлоого катышпагандар 5000 сом эптеп эле акча алмай деген болот, ушундай түшүнүктүү айтып атат да. Бирок алындай эмес. Бул биздин келечек үчүн шайлоого биздин жалпы жарандарыбыз 90-100% катышып, келечекте мамлекеттин тагдырын, келечекте биздин балдарыбыздын тагдырын татыктуу адамдарга шайлоого келип тапшырып берүү негизги максатта. Бул мыйзамды мен өзүм үчүн чыгарып аткан жокмун, же болбосо бул келечек үчүн, мамлекет үчүн керектүү эң бүгүнкү күндүн замандын талабы деп мен айтат элем да. Чоң рахмат. Экинчи сурообуз, акыркы 10 күн ичинде эле 3 ымыркай таштандыга ыргытылды да. Анан бул жагдайда бир эле энелерди күнөөлөп жоопко тартуу туура эмес, аларды ушундай окуяга кериптер кылган аталарды дагы жоопко тартышы керек деген сын пикирлер айтылууда. Сиздин көз караш? Эң бир туура маселени көтөрүп атасыздар. Бул коомчулукта бүгүнкү күнү ымыркайлар боюнча абдан ушундай таштандыга таштап кетип аткан баарыбыздын жүрөгүбүздү ортуп атат. Бул билингени да, билинбеген андан да көп. Ошондуктан бул зына эч качан жакшылыкка алып келбейт да. Бул зынанын аркасында бир топ деген кан төгүүлөр болот, бир топ деген табигый кырсыктар көп болот. Бунун баардыгын бизде мамлекет тараптан бүгүнкү күнү бир идеология болуш керек. Кыздарыбызды окутуп, кыздарыбызга талим тарбия берүү. Мен сөзсүз түрдө бул жерде бир эле ошо кыздарыбызды же болбосо аял кишини күнөөлөгөндөн алысмын. Ошондуктан бул ушу жолго чейин алып келип, ошондой төрөп калышына чейин себеп болгон эркектер да сөзсүз түрдө жазага кошо тартыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күнү абдан бул маселе көбөйүп кетти да. Бунун баардыгы жумушсуздуктан, анан баардыгы ушу акча керектигинен болуп атат, же болбосо экономикалык абалдан көп нерсе ушуга түрткү берип атат деп ойлойм го. Муну саясий илимде абсентизм деп коет. Шайлоого көп катышпагандыкты. Бул эми азыр бүт дүйнөдө ушинтип баратат. Жылдан жылга катышкандар азайып баратат. Балким саясатчыларга ишеним азайып баратабы, же саясатка болгон ишеним азайып баратабы. Бирок ошентип күч менен, мыйзам менен катыштыргандар дагы бар. Мисалы Түркия ошондой, мен билгеним Аргентина ошондой. Бирөөлөрү айып пул салат, дагы бирөөлөрү башка чараларды көрөт. Анан эми биздин кесиптешибиз дагы эл бир саясий жоопкерчилик болсо деген ниет менен көтөрүп атса керек. Мен дагы өзүмө да сүйлөшүп көрөйүнчү. Негизи адамдын өзүнүн эрки болгондо жакшы. Бирок көпчүлүк мага баары бир деп барбай коюп атат. Алар үчүн башкалар добуш берип коюп атат да, мындай карагандачы. Эгер эл журт бул 5 жылда бир келе турган шайлоого жоопкерчилик менен катыша турган болсо, өзүнүн эркин билдирсе, каршыбы, макулбу, абдан жакшы болмок. Бул өзүнүн келечегине өзү кайдыгерлик жакшы нерсе эмес да. Айтат го, мен душмандан коркпойм, ашып барса атып кетет дейт. Достон коркпойм, ашып барса атып кетет дейт. Кош көңүлдөрдөн коркком дейт. Ошолор баары үчүн аткандар бар, саткандар бар деп. Анан мага баары бир андан көрө мен дачага кеттим дегендердин айынан көрүп атасыздар, шайлангандардын сапатын. Сиз ушул тууралуу өзүңүз ойлонуп көрдүңүз беле? Ошо шайлоочуларды кантип шайлоого активдүү катыштырсак депчи, себеби кантип кызыктырсакпы же айып пул салсакпы деп кандай жолдорун ойлоп көрдүңүз эле? Эми билесизби, менимче бир саясий сабаттуулук бул деле ушул мектеп кезинен бериле турган билим болуп калды окшойт. Биз эми эгемендүүлүк болгону 30 жыл болду. Мурда Союздун учурунда билесиз, баягы күч менен эле шайлатып койгон бир кандидат. Бирөөнү саанчы, бирөөнү уйчу, бирөөнү койчу, бирөөнү дагы бир актив кылып туруп элечи. Азыр эми түшүндүрүш керек. Ошо бала кезден баштап саясий сабаттуулукка үйрөнүп, саясий жоопкерчиликке деп айтат элем. Анткени эки түрдүү укук бар: шайлануу жана шайлоо. Шайлоо менен сен өзүңдүн мамлекетиңдеги
негизги бийликтин булагына айланасың. Сен шайланган адамдар бийликке келет, ошолор мыйзам кабыл кылат, ошолор өкмөттү дайындайт. Ошон үчүн ушундай жоопкерчиликке үйрөтүш керек го, мындай ынандырып эле, талим тарбия берип эле. Анан мага баары бир десе, бизге баары бир болсо Кыргызстанчы, башкаларга андан бетер баары бир, Японго, Оруска, Кытайга. Ошон үчүн бир гана Кыргызстан бар, бир гана жүрөк, бир гана мекен бар. Буга жоопкерчилик менен карап, бир добушту туура берип үйрөнүшүбүз керек. Бул эми айла жоктун иши да, чын айтканда. Тиги жарандарыбыз шайлоого такыр ишенбей калбадыбы? Биз барсак да, барбасак да баары бир муну шайланат. Акчалуулар шайланат. Акчасын берип эле тиги бизде эми аябай чындап эле шайлоонун мыйзамдарын одоно түрдө бузган фактылар элдин мындай көйгөйүнө тийип бүткөндүктөн эл шайлоого ишенбей калды да. Жок, биз аны андай жол менен эмес, тиги жол менен эмес, биз аларга түшүндүрүү жолу менен, маалымат берүү жолу менен, коомдук пикир жаратуу жолу менен алып келсек болот.